Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалында сиздер көптөн көп күткөн таңкы көрсөтүүлөрүбүз кайрадан өз ишин улантмакчы. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө жаңы окуу жылын утурлай билим тууралуу сөз кылмакчыбыз. Албетте билим гана адамды эркин жана бийик кылат эмеспи? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жаңы окуу жылында биздин миңдеген мугалимдерибиз жаш окуучуларга билимдин кадыр баркын сездирүүгө, терең билим алуу аркылуу гана көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишүүгө, түрдүү өнөрлөргө ээ болууга мүмкүн экендиги тууралуу үйрөтүүгө камданып жаткан кези. Ошону менен бирге эле татыктуу билим алуу менен биз ата мекенге кызмат кылган, эл журттун керегине жараган, жалпы эле ушул элибиздин ынтымагын, биримдигин, келечегин бекемдөөгө салым кошо алган мыкты уул кыздарды гана тарбиялай алат экенбиз. Мына ушул жаңы окуу жылын утурлай бизге дагы бир Жусуп Баласагындын сөздөрү эске түшөт. Мына ушул ойчулуубуз өз сөзүндө айткым келди, о акылман сөз жайын, окуу билим пайдасынан баштайын. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнөн урмат сыйды көп көрөт. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай жарык жаркырап. Сокур дешет билимсизди жөндөбө, окуу гана жарык чачат дүйнөгө деп айткан экен. Мына ушул эле учурда сиздер жакшы билесиздер, көптөгөн ошол биздин билим кени буга чейин китеп болуп келген болсо, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деген. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы, билимдүүнүн түнү күн, билимсиздин күнү дагы түн деген бир катар макалдарыбыз элибиздин ооз-эки чыгармачылыгында айтылып келген. Бүгүнкү күндө билим алуу бүгүнкү заман талабына жараша көптөгөн көп кырдуу билимдин ээси болуу дагы бул өзүнчө бир келечек үчүн күтүлгөн чоң бир максат болуп саналат. Ал эми көптөгөн ата-энелер болсо бүгүнкү күндө жаңы окуу жылына балдары менен кошо даярданып, окуу жылына керектүү окуу куралдарын, кийим-кечелерин камдап жаткан кези. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө атайын биздин ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагына эмгегин сиңирген, деги эле ушул билим берүү тармагында өзүнүн активдүүлүгү менен, өзүнүн жакшы бир аракеттери менен белгилүү болуп келген мугалимдерди бүгүнкү көрсөтүүбүзгө конокко чакырганбыз. Андыктан бизден узабай биз менен бирге болуңуздар. Биз бүгүнкү таңкы көрсөтүүбүздө жаңы окуу жылын утурлай билим тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми биздин бүгүнкү окуучуларыбыз жалпы эле ушул жыл сайын 1-сентябрды билим күнү катары белгилеп келген болсо, быйылкы жылы 1-сентябрь эмес, жаңы окуу жылынын башталышы 15-сентябрь болуп жаткан учуру. Мына ушул учурда биз буга чейин да белгилеп айтып өттүк, көптөгөн биздин ага эжейлерибиз, окуучуларыбыз, студенттер, жалпы эле билим берүү мекемелериндеги бардык эмгектенген мугалимдер жана ошол эле учурда мектепке, жогорку окуу жайларга билим алууга жөнөп жаткан биздин жаш жеткинчектер, келечек ээлери бүгүнкү күндө бардык тарабынан камданып, жаңы окуу жылына даярданып жаткан учуру. Ал эми жаңыдан мектеп босогосун аттаган биздин жаш бөбөктөр болсо, чыдамсыздык менен бул күндү күтүп, мына ушул мектепке барып А деген тамганы тааныганга, ошол мектептен келечекке карай талпынганга камданып жаткан кези. Мына ушул биздин мектепте биздин жаш жеткинчектерге, деги эле ушул келечек ээлерине билим тарбия берген биздин ардактуу мугалимдер эмеспи? Биздин ар бир ким гана болбойлу, ар бир инсанды ал келечекте кайсы кесиптин ээси болбосун, ал керек болсо дарыгер болобу, мугалим болобу, же өлкө башчысы болобу, айтор кайсы гана кесипти аркалабасын, ар бир инсан мугалимдин колунан гана тарбия алып, мугалимдин жетеги менен гана келечекке карай жетеленет эмеспи? Анын сыңарындай ушул көптөгөн миңдеген окуучуларды келечекке талпынтып учурган бүгүнкү күндө бардык тарабынан ошол келечектин мыкты кадрларыны даярдаган биздин ага эжейлерибизди куттуу студиябызга чакырганбыз. Анда эмесе сиздерди бүгүнкү конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин музыка мугалими Жамантаева Калия Абдыбаповна дагы бир коногубуз. Ошол эле мектептин
география мугалими Камбаров Акынбек Өзкөнович биздин бүгүнкү студиябызда конокто. Ардактуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Алгач эле мына ушул жаңы окуу жылына даярдыктар, ошол сиздердин мектепке, окуучуларыңыздарга болгон сагыныч кандай болуп жатат? Ошол сезимдериңиздер менен бөлүшүп кетсеңиздер. Агай, өзүңүз баштап берсеңиз, Сагынычтарыңыз кандай болуп жатат, агай? Мектепти күтүп атасызбы? Эми жылда эле ушул 1-сентябрда ачылып жүргөн мугалимдер дайыма ушул 3 айда болсо дагы каникул убагында дайым эле мектепти сагынып келет. 3 айдын ичинде ушул өргүү болгону менен мугалимдер дайыма ушул өз билимин өркүндөтүп сагынып келишет. Жылда ушул 1-сентябрда бизге салт болуп калган мектепте 1-сентябрда ачуу билим майрамыны майрамдоо. Быйыл ошол министрликтин жарлыгы менен 15-сентябрга которулгандыгы биз үчүн дагы кичине мындай жат көрүнүш болуп турат. Бирок ошондой болсо дагы биздин ушул Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеп жамааты, ушул мектептин техникалык кызматкерлери, мектептин мугалимдердин коллективи жамаатынын жардамы менен 15-сентябрда ачылса дагы, бирок биз 1-сентябрга мектепти ушул толук окуу жылына даярдадыңыздар, жылына балдарды кабыл алууга даярбыз. Абдан жакшы экен. Мына ушундай эле суроо менен Кали Абдибаповна, сизге кайрылгым келип атат да. Окуучуларыңызды сагындыңызбы? Өзгөчө акыркы учурларда көбүрөөк онлайн болуп жатты. Азыр кандай толкундоолор менен мектепке даярданып жатасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Барыңыздарды ушу кече өтүп кеткен 30 жылдык эгемендик майрамы менен куттуктайм. Ушу Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуп кетүүсүн каалайт элем. Ошону менен бирге биздин коллективди, окуучуларды ушу келе жаткан окуунун ачылышы менен куттуктагым келет. Анан толкундоолор албетте толкундоо болот. 3 айлык өргүү мезгилинде окуучуларды кадимгидей сагынасын. Анан кийин быйылкы өзгөчө көрүп атасыздар, 15-ин ачыла турган болуп атат. Биз үчүн 1-сентябрда эле кабыл алына берет, кадимкидей эле. Адам күнбөгөн нерсе болот беле. Анан кийин былтыркыдай онлайн болобу экен деп коркуп атканбыз, бирок жакшы болду. Ушу реалдуу режимде иштейт экенбиз, ошо жакшылык болот экен. Мына ушул учурдан пайдаланып, сиздер алгачкы жолу мектепке кантип ишке келип калган күнүңүздөрдү эскергим келип жатат да. Кайсы мектептен ишти баштадыңыздар эле? Ал кезде кандай жылдар эле? Агай, айтсаңыз. Мен 1989-жылы Союз мезгилинде ушул Жомарт Бөкөнбаев орто мектебине келип ишке киргенмин. Ошол ал мезгилде, Союз мезгилинде билим берүү тармагыга жакшы көңүл бөлүнүп келген, жакшы болгон. Ошол Союз тарагандан кийин ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинде география сабагынан сабак берип келем. Жакшы экен. Кали эжеке, сиздин эмгек жолуңуз кантип башталды эле? Меники да ошо кайдыкындай эле 1992-жылы биринчи жолу ишке киргенде мени Чоң Талаага жөнөттү. Анан Чоң Талаага шартым туура келбегендиктен ошо Жомарт Бөкөнбаев мектебине башынан баштап эле организатор кылып кабыл алышкан. Анан кийин дагы шартка байланыштуу диссертацияда иштеп кеттим. Ошону менен кайра айланып Жомарт мектебине келдим да. Ошол мугалимдер көп кырдуу болот эмеспи? Ошол эле учурда Кали эжеке, сиз өзүңүз музыка мугалими экенсиз. Ошол таң эрте биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрүп, сиздер ошол балдардын маанайын көтөрүп, күн сайын сабакта аларды шыктандырган сыяктуу биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн да маанайын көтөрүп, бир жагымдуу музыкалык чыгарма аткарып берсеңиз жакшы болмок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө биздин Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин мугалимдери конокто. Алдыда биз дагы башка мектептин мугалимдерин чакырганбыз. Андыктан эгерде сиздердин дагы ошол жаңы окуу жылына жакшы каалоо тилектериңиздер болсо, бизге СМС билдирүү аркылуу жиберсеңиздер болот. Анда эмесе биздин Калия Жамантаева эжекебизден сиздерге жагымдуу гүл десте болсун.
Анда болсо кечиресиздер. Андай болсо окуучуларды, мугалимдерди куттуктап, ушу окуу ачылышы менен куттуктап, Соорбек Кынатовдун Коңгуроо деген ырын окуп берейин. Абдан жакшы болот. Абдан жакшы, ошол жаңы окуу жылын утурлай көптөгөн жаштарды, окуучуларды, эжекебиз айткандай, балдар, кыздарды мектепке чакырган абдан жакшы музыкалык чыгарма болду. Ушундай кубулжуган үнүңүз мындан ары дагы шаңдуу жаңырып жүрө берсин деген жакшы тилекти айткыбыз келди. Мына ушул сиздердин билим тармагына аралашып, ушул кесипти тандап, мугалим болуп калганыңыздарга эмне түрткү болду эле? Ошол кантип мугалимдик кесипти тандап калдыңыздар эле? Ошол тууралуу билгибиз келип жатат. Агай, сиз баштасаңыз. Эми ар бир бала өзү негизи кичинесинен эле ар нерсеге шуктуу болот экен. Ушул баягы негизи өзү жаштарда кесип тандоо багыты өтө кыйын да. Ошондуктан биз деле ушул өзүбүздү окуткан агайларды көрүп, эжейлерди көрүп, ошол эжейлердей, агайлардай мугалим болсок деп эңсечүбүз көп, окутуп кеткен мугалимдерибиз бар. Ошолорду көрүп чыктан анан мугалим болуу жолун тандап калганбыз. Ошолар. Калия Абдибаповна, сиздин мугалимдик кесипти тандооңузга ким түрткү болду эле? Мугалимдик кесип бизге ушу бала кезден бизди 1-класста окуткан мугалимдерди көрүп, бизде Меңдүгүл эжекей, анан кийин Үрүнсү эжекей деген эжекейлер ден соолукта болушсун, азыр дагы жашап атышат, ден соолукта болушсун. Ошо эжекейлердин көтөргөн сумкасы бизге аябай кызык көрүнчү да кичинебизде. Ошо кезде лакированный сумкалар болчу эле Союз убагында. Ошолордун сумкасын карап, эсиз биз да мугалим болсок ушундай сумка көтөрөбү экенбиз деп. Ошол бала кездеги ушул эжекелердин баскан турганы ушундай сиңип калган экен. Башка кесипти ойлоп да койбоптурмун да. Ошону мен мугалим болуп калдым. Абдан жакшы. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн SMS билдирүүлөр келип жатат. Акыркы сандары 677 менен аяктаган телекөрүүчү суроосун узатыптыр. Саламатсыздарбы дейт. Жаңы окуу жылында сиздер кандай план максаттар менен ишти баштап жатасыздар деген суроо экен. Ар бир инсандын максаты болот эмеспи? Ошонун сыңарындай сиздердин дагы бир өзгөчө максатта мектепке даярданып атасыздарбы? Ооба, биз Жомарт орто мектеби өзү биз идеяга бай мектеппиз да. Бизде аябай чыгармачылык менен иштеген, ушу кесибине чын жүрөгүнөн берилген мугалимдер иштешет бизде. Анан биздин Гүлжамал Акбаровнанын демилгеси менен биздин мектептин ачылганына 50 жыл болуптур. Ушу 50 жылдыкты жакшы деңгээлде өткөрсөкпү деген ойлор менен баштап атабыз. Анан 15-сентябрдагы ачылуу мектептин ачылышындагы аябай жакшы деңгээлде өткөрөбүз деп күнү-түн иштеп аткандагы кербезибиз да азыр. Абдан жакшы. Кошумчаңыз барбы? Ошол жаңы окуу жылыны негизи жаңы инновациялык техникалык эмелер менен баштагыбыз келип турат. Ошол мына азыр бардыгы санариптештирүү болуп кетпедиби? Ошонун негизинде бизде дагы мектепте аз да болсо мындай акылдуу доска, класс комплекттер бар. Жакында дагы ошо билим берүү тармагынан жакшына түстүү принтерлер, ноттар, компьютерлер берилген. Ошол Куда кааласа буюрса, ушул заманбап жаңы окуу процессини ошо жаңы технологиялык инновациялык методдор менен баштайды деген
негизги ойдо турабыз. Жакшы экен. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн билдирүүсү келиптир. Акыркы сандары 928 менен аяктаган Саламатсыздарбы Баткен телеканалы дейт. Акынбек агай менен Калай Эжекенин иштерине ийгилик каалайбыз. Булар биздин мугалимдерибиз дейт. Калай Эжеке дагы бир музыкалык чыгарма аткарып берип коюңузчу деген суранычы бар экен. Анда эмесе өзүңүздүн окуучуларыңыздын өтүнүчүн аткарып, анда дагы бир чыгарманы аткарып берип койсоңуз жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бүгүнкү күндө билим бул ар бир инсан үчүн абдан маанилүү эмеспи? Окубаган бир бала эгер окуп билим ала турган болсо, ал эки баладан дагы ашык, билимдүү, келечекке жарамдуу болот деп айтып коюшат эмеспи? Окуу билим азыгы, билим ырыс казыгы, билим башы мээнет дейт жана билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү карып деп айтып коюшат экен. Андыктан билимдүү инсандарга жакын болуу, билим алуу, билим жолуна умтулуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүк жаңы окуу жылында түзүлүп жатат. Андыктан ар бир мектепке бара турган жаштарыбызды, ар бир уул кыздарыбызды билим алууга шыктандырып, аракет кылуусун үндөп кетмекчибиз. Анда эмесе Калай Эжекеден дагы бир жагымдуу музыкалык чыгарма угайлы. Рахмат, сураганыңыздар үчүн рахмат. Эртең менен жакшы үн ачылбай атат, анча-мынчасын кечирип коесуздар. Албетте. Бабырашан Тургунбаев агайдын Кумарым деген жакшы ыры бар эле. Агайдын өзүнүн текстин жазып алган элем ушу студенттик кезде. Ошол эсимде калыптыр, ошону аткарып берейин. Жакшы болот. Жашоого кумарланып карагачы ойлону орто жолдо барамазыр ошу тагдырымдын таразасы орутуп кетер болсом жүрөгүмдү от чачып карегимден от чачып карегимден карабачы жылдыздай көзүңдө эстеп садагасы жылдызга колум жетип барамазыр жылытпай көңүлүмдү кетер болсоң жылмайып жыргал чачып жыргатып толкундатып жашоого кумарлантып карабачы бейкүнө үмүт жашайт жүрөгүмдө бир күлүп бирде кайра муздагачы аппагым ак жаркыным жүрөгүмдү белгисиз ойнуң менен
kaçır Jırgatып толкундатып Жашоого кумарлантып кара kaçır Жашоого кумарлантып кара kaçır Жашоого кумарлантып Абдан сонун үнүңүзгө береке эжеке. Мына ушундай кубулжуган үнүңүз дайыма жаңырып, көптөгөн жаштарды музыкалык дүйнөгө чакырып жүрө берсин деген тилекти билдирмекчибиз. Албетте, мына ушундай жөп жөнөкөй мектептин жөп жөнөкөй мугалиминен мына ушундай жагымдуу музыкалык чыгарманы баарыбыз чогуу күбө болуп уктук. Жогоруда сиздер Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин быйыл 50 жылдыгы деп айтып калдыңыздар да. Мына ушул 50 жылдык бул кандай, албетте жөнөкөй айтканга оңой болгону менен жарым кылымга тете убакыт болуп атат. Бул аралыкта ошол мектептин көптөгөн жетишкендиктери, басып өткөн жолун быйылкы жылы белгилейсиздерби? Ал кандай иш-чара болот? Кимдерди чакырасыздар? Жыйынтыктоочу сөз катары айтып койсоңуздар анда. Эмесе урматтуу мекендештер, ушул жердештер, ушул 1971-72 жылдары ушул Жомарт мектеби пайдаланууга берилген экен. Ушул жана айтып кеткендей бул жарым кылым. Ошол Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинен чындыгында көп мугалимдер чыкты, көп республиканын жетекчилери чыкты. Ошол айтып кетет, областтык деңгээлде жетекчилер чыкты. Негизинен эми баса белгилеп айтып кете турган болсок, мына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Улукбек Кочкоров бизден ошол Жомарт Бөкөнбаевтан чыккан. Андан сырткары Чынара Мамедовна областтык деңгээлде иштеп жүргөн, Раматлык Айжигитова ошол көп ошол областта, республикада көп тармактарда, ар кайсыл тармакта иштеген көпчүлүк инсандар дагы ушул Жомарт Бөкөнбаев мектебинен чыккан экен. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Жомарт Бөкөнбаев мектебинин быйыл 50 жылдык мааракеси 25-сентябрга белгиленип жатат. Урматтуу жердештер, урматтуу ушул Жомарт Бөкөнбаевтан бүткөн окуучулар, бүтүп кеткен инсандар, сиздерди ушул Жомарт мектебинин атынан, Гүлжамал Акбаровна баш болгон ушул жамааттын атынан бардыгыңыздарды ушул салтанатка чакырып кетет элек. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо 25-сентябрда ушул ата-энелер, бүтүп кеткен окуучулар салтанатка келип катышып берсеңиздер. Абдан жакшы, таң эрте атайын убакыт бөлүп келип, мына ушундай кош майрамдардын шаңында дейле, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынын, ошондой эле билим күнүнүн бир майрамдык шаниси кетелек кезинде келип, биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир ойлоруңуздар менен бөлүшүп, жагымдуу музыкалык чыгармаларды тартуулап кеткен сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы окуу жылы сиздер үчүн ийгиликтүү болсун деген жакшы тилекте биз алга карай өз көрсөтүүбүздү улантабыз. Китеп окуган адам эч нерсе окубаган адамдардан алда канча бийик турат деп Белинский өз сөзүндө айткан экен. Анын сыңарындай мугалимдер дайыма китеп окуп, дайыма өзүнүн билимин жогорулатып, өзүнүн билимин арттырып, ошол эле учурда биздин келечек ээлери болгон жаштарды тарбиялап келет эмеспи? Мына ушул биздин билим берүү тармагында мен жогоруда сиздерге белгилеп өткөндөй, дайыма мектеп үчүн иштеген, дайыма мектептин ошол укта садагын түшүнө мектеп кирип, окуучуларынын кыял жоруктары менен бала кыял болуп, бүгүнкү күндө ошол көптөгөн келечек ээлерини талпынтып, учуруп, мектептен кең келечекке карай талпынтып өстүрүп келген көп жылдык тажрыйбасы бар, дээрлик 50 жылга жакын тажрыйбага ээ болгон ошол билим берүү кызматына өздөрүнүн эмгегини сиңирген мыкты мугалимдерибизди дагы студиябызга конокко чакырганбыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн кийинки коноктор
менен сиздерди тааныштырып өтсөм, Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими, 48 жылдык эмгек тажрыйбасы бар Жапарова Канталет эжекебиз жана ошол эле мектептин дагы бир ошол башталгыч классынын мугалими болуп, 41 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Абдрашитова Канышай Абдылакимовна бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө конокто отурат. Ардактуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Алгач эле мына ушул сиздердин жаңы окуу жылына даярдыгыңыздарды билгибиз келип атат. Окуучуларыңыздарды сагынып күтүп атасыздарбы? Кандай сезимдер менен жаңы окуу жылын баштап жатасыздар? Канталет эжеке, өзүңүз баштасаңыз, Рахмат, кызым. Биз бийилки окуу жылында балдарыбыз аябай сагынып жатабыз. Себеби мурда дагы биз 1 сентябрда ооруга байланыштуу, ковидке байланыштуу балдарыбыз менен жүз көрүшүп иштеген эмеспиз. Январдан кийин иштедик, бирок балдарыбызды сагындык. Бийилки окуу жылда мен 1-классты алып отурам, азыр дагы 4-тү бүтүрүп. Ошо балдарымды али жүздөрүн көрө элекмин. Аябай сагынып мектептен. Балдар 1 мектеп болсо аттап келген балдарымды тосуп алууда мен аябай өзүм кубанып турам да азыр. Демек, кандай окуучулар келет, кайсы кыз, кайсы балдар келет деп аябай башкача сезимдер менен толкунданып күтүп жаткан турбайсызбы? Толкунданып күтүп жатам балдарды. Балдарсыз менин жашоомду элестете албайм. Өзүмдүн кесибимди сүйүп балдарды аябай күтөм да. Тез-тезирээк эле мектеп ачылса деп күтүп жаткан учурум азыр. Абдан жакшы экен. Канышай Абдылакимовна, айтсаңыз, ошол сиз дагы көп жылдан бери ошол билим берүү тармагында келе жатасыз. Бүгүнкү күндө жаңы окуу жылыны жылдагыдан өзгөчө күтүп атасызбы? Анткени жаңы окуу жылы жылдагыдан өзгөчө башталып жатат. 1 сентябрда эмес, 15 сентябрда башталып жатат. Ошол өзгөчө окуу жылыны кандай сезимдер менен күтүп жатасыз? Быйылкы окуу жылы былтыркыга караганда 15 сентябрь деп жарыяланып калды. Биз гана эмес, биздин окуучулар дагы ушунчалык күтүп, өздөрүнүн сезимдерин билдирип, телефон аркылуу байланышып ататтар. Эжекей, онлайн болбосун, офлайн окуйлу, себеби элде макал бар эмеспи? Жүз көрүшкөн жакшы деп. Ошо окуучуларды дагы биз жүз көрүшүп, партага отургузуп, балдар менен ушунчалык мээримдик төгүп, бири-бирибизди беттеш окуган өтө жакшы деп ойлойм. Мына онлайнда бир канча билим деңгээлдери түшүп кетти азыркы мезгилде. Онлайн сабактар бизге анча жакшы таасир бербеди. Ошон үчүн мен өтө балдарымды азыр чыдамсыздык менен күтүп атам. Балдарым дагы мени күтүп атат. Мен дагы чыдамсыздык менен балдарды ушунчалык 3 айлык каникулда канчалык деңгээлде өстү, канчалык деңгээлде бойлору өстү, канчалык деңгээлде акылга акыл кошулду, чыдамсыздык менен күтүүдөмүн. Тезирээк эле 15 сентябрь келсе, балдар менен жүз көрүшүп отурганыбызга не жетсин. Заманыбыз тынч болсун да. Абдан жакшы экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда байкагандай, биздин мугалимдерибиз, эжекелерибиз ошол окуучуларга ата-энеси менен барабар күйүп, ата-энесиндей болуп, экинчи энесиндей болуп дейли, алардын керек болсо бүгүнкү күндө акылына канча акыл кошулду, бойлору кантип өстү, кантип өзгөрдү, келбети кандай болду деп керек болсо, мына ушундай жактарынан бери тынчсызданып, сагынып күтүп жаткан учуру. Андыктан жаңы окуу жыл баарыбыз үчүн ийгиликтүү болсун деп каалап кетели. Ошол эле учурда сиздердин ошол кесипти аркалоо учурунда сиздерде кандайдыр бир эсте калган, өзгөчө бир сиздерге кубаныч тартуулаган учурлар болду беле? Ооба, мен айта кетсем, мен ушу былтыркы окуу жылында 4-А классты бүтүрдүм. Ошол окуучуларымдын жыйынтыгы менен билим сапаты, татыктуу тарбия берүүдө менин эмгегим бааланып, жогору жактан президенттин грамотасын алдым. Ошо окуучуларым жакшы экени, мен ошо бүткөн окуучуларым жылда эле ошо гимназия класстарына эми бир 70% өтүп кетти. Ошо окуучулар менен аябай сыймыктанамын. Мен келгенде дагы балдарым аябай жакшы ызгарды окушка карабай мени аэропорттон тосуп алышты. Аябай кубанычтуу күндө ошо деп ойлойм да, аябай жакшы. Албетте биздин дагы маалыматыбыз бар. Ошол Канталет эжекебиздин ошол Кыргыз Республикасынын президентинин колунан атайын сыйлык алгандыгы, жалпы бул Баткен элинин сыймыгы деп билебиз. Дагы бир жолу ушундай сыйлыгыңыз кут болсун, андай ийгиликтерге чек болбосун деп каалап кетели. Ошол жумуш учурунда, Канышай эжеке, айтсаңыз, жумуш учурунда окуучулардын бир жакшы бир сөздөрү же күлкүлүү бир окуялары
же кандайдыр бир үй тапшырманы өзгөчө таасирде даярдап келгендиги сиздин эсиңизде калган учуру барбы? Мен былтыр 1-класс алганмын. Ошо 1-класска көпчүлүк ата-энелер азыркы мезгилде даярдоо мезгилине алып келет да. Мурда ата-энелер даярдабайт эле. Азыр бардык ата-энелер түшүнүп, окуучуларды бизге чейин эле даярдоо курстарга алып барып окутуп келет. Ошолордун арасында дагы кээ бир ата-энелер бар, окута албаган ата-энелер бар да. Баягы окуган башка жактан илим алып келген окуучу менен үйдөн келген окуучунун айырмасы өтө билинип калат. Ошондой бир окуучум мындай окуя болгондо, биз алфбеден А тамгасын өтүп атсак, баягы балдар бардыгы отуруп өздөрүнүн А тамгасы кеткен, тыгыштык кеткен тамгаларга сөздөрдү айтып атат. Бир окуучум ордунан туруп тик деп турат да мени. Не болду сага улан? Десем, эжеке, мен ойлоп көрсөм А тамгасын дайым айтат экен, бирок А тамга экенин билбейт экенмин. Менин атама да А кетет экен, апама да А кетет экен. Мен бүгүн ушуну билип алдым деп бардыгыбызды кубандырган да. Ошондо А тамгасын биринчи жолу тамга экенин билген экен да. Ой, айтып эле жүргөн тамгаларды балдар билбейт экен да, ошо тамга тыгыш экенин. Мектепке келип мен ажыраттым деп өтө кубандырган да мени. Абдан жакшы, балалыктын баю ар бир күнү өзүнчө бир жагымдуу, өзүнчө бир рахат, өзүнчө кубаныч тартуулайт эмеспи? Өзгөчө ошол балдардын. Мисалы үчүн канча жашка кирсек дагы, эми жашыбызды айткай эле коелу. Ошол жашта канчалык эмгектенген, мисалы үчүн көпчүлүк эмгегибиз ошол мектеп менен өттү. Биз балдардын арасына киргенде өзүбүздү кадимкидей жаш наристедей элестетебиз. Ошо балдар менен кубансак кубанып, кайгырсак кайгынып, кээ бирде ооруп калсак кошо ооруп, ошол жерде дагы өзүбүздү ушунчалык биз булардан чоң элек, биз булардан бийик турабыз деген деңгээл бизде жок да. Ошо бала менен бала кыялы болуп, балдар менен чогуу кирип кетебиз. Жомок сыяктуу да биздин ар бир өткөн сабагыбыз өзүбүз үчүн жомок. Чыккандан кийин талкуулайбыз. Бүгүн биз кандай жомоктун арасында балдар менен аралаштык деп. Ошо деңгээлде балдарга билимди терең жеткиргенге аракет жасайбыз да. Абдан жакшы экен. Ошол бүгүнкү күндө биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн дагы кабыл тилектер келип жатат. Акыркы сандары 182 менен аяктаган теле көрүүчүбүз SMS билдирүү жибериптир. Саламатсыздарбы, Баткен телеканалы дейт. Ленин атындагы орто мектебинин эжекелери, биздин сүйүктүү эжекелерибизди билим күнү жаңы окуу жылы менен куттуктап, иштерине ийгилик, өздөрүнө бекем ден соолук каалайбыз деген жакшы билдирүүдү жөнөтүптүр. Ошол эле учурда сиздерге дагы кайрылгым келип атат. Азыр сиздерден ошол сиздердин төшүңүздөрдө жакшы бир ийгиликтердин, сиздердин ошол басып өткөн көп жылдык 50 жылга чукул эмгек жолуңуздардагы бир эмгектердин натыйжасын көрүп турабыз да. Бул сыйлыктарды кайсы эмгектер үчүн алдыңыздар эле, эмне деген сыймыктар болду, ошону бизге бөлүшүп кетсеңиздер, Рахмат кызым. Мен биринчи жолу ошол мына эле картунун атилишти деген төш белгисини мындан 17 жыл мурда алганмын. Ошо мезгилде дагы ошо башталгыч класстын мугалими болуп иштеп, айрыкча мен өзүмдүн таанып алганым класстан тышкары иштер боюнча акыл орду интеллектуалдык таймашын алып, балдарымды дайыма ошо бир эле билим менен сугарбастан ошондой ар тараптуу өнүктүрүүгө балдарымды ушундай үндөйм. Ошол натыйжасында өзүм иштеген иштин натыйжасында эле картунун мыктысы болуп ушу төш белгини алгам. Андан кийин дагы 5 жылдан кийин ушу мектепте өзүмдүн ишимди жогоркулар баалап, билим саяпкери деген ушундай медаль менен сыйлашты. Андан кийин жакында былтыркы окуу жылында 2019-2020 окуу жылында дагы эле болсо ошо балдарга терең сапаттуу билим, терең тарбия берүүнүн аркасында менин өзүмдүн иштеген ишимди баалап, жогору жактан ошо президенттин грамотасын алдым. Мындан башка дагы ошо мэрия тарабынан көрсөтүлгөн экен, ошо Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы деген наамды алдым. Такпайбы келим эле. Абдан жакшы. Ушундай ишимдин натыйжасы да ушундай медалдардын ээси болдум. Ошон үчүн дагы аябай сыймыктанам. Чоң ыраазычылыгымды билдирем жого жактан. Канчалык көп сыйланып, сиздин эмгегиңиз бааланган сайын ошончолук көбүрөөк эмгегиңизди, өзүңүздүн кесибиңизди сүйүп, берилип иштейсиз да? Берилип иштейм. Ошо президенттин грамотасын алгандан кийин
дагы өзүмө күч демге дем кошулуп, дагы да балдарды жакшыраак окутсам, мындан дагы жакшы азыркы инновациялык методдор менен иштеп, заманбап балдарды тарбиялап чыксам деп, дагы мындай пенсияда жүрсөк деле дагы иштегим келет. Ошо баягы Тургунбай Жумаев айтканда, саламат эже деген сөз үчүн мектептен кетким келбейт, бир өмүр дегендей, мына 50 жылга жакын жарым кылым иштесем дагы иштеп жатам. Азыр деле ошо балдарсыз өзүмдү жашоомду элестете албайм да. Абдан жакшы экен. Өзүнүн эмгегине, ишине берилгендик катары эсептейбиз. Каныша эжеке, сиз дагы кошумчалай кетсеңиз. Мен деле ошол эмгегимдин натыйжасында ушу балдарды тарбиялап өстүргөндүгүмө өкмөт коллектив куруп койгон жок. 2010-жылы эл картону мыктысын алдым. Ошол эмгектин үзүрүнүн негизинде. Андан кийин дагы министерствонун грамоталарын алганбыз. Шаардык грамоталарды алдык. Анан былтыры мындан эми бардык эле нерсе фундаменттен болот экен. Үйдү деле фундаментин бек курсаң жакшы үй түшөт дегендей. Мен дагы ошол окуучуларымды ушу башталгыч класстан окутуп баргандыгынан балдарым Манас ордодон 1-орунду жеңгендиктен былтыры ардактуу мугалим деген наамга ээ болдум. Ошол окуучуларымдын жыйынтыгынан былтыры март айында ардактуу мугалим деген төшпелигин алдым. Албетте сыйлык сиздердики болгон менен сыймык жалпы элибиздики болот. Ошол эле учурда бир тармакта туруктуу бир жумушта 50 жылга чукул эмгектенүү бул сөзсүз түрдө биздин эгемен өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өзгөчө Баткен облусунун дагы ар тараптуу өнүгүүсүнө кошкон барандуу салым катары эсептесек болот. Анткени мына ушул эле жөнөкөй эле биздин эжейлердин колунан канчалаган элге пайда алып келген инсандар, коомго пайда алып келген келечек ээлери өсүп, чоңоюп, тарбияланып жаткандыгы бул ушул эгемен жылдарында жаңыдан өнүгүүгө карай багыт алган ушул облусубузда ушул эжекелерибиздин бул аралыкта кошкон дагы бир салымы деп белгилеп, баса белгилеп айтып кетким келет. Ошол эле учурда дагы сиздерге суроолор жаралып атат. Эми мугалим деген бул таланттуу, көп кырдуу, кайсы гана кесиптин ээси болбосун, ар бир инсанды өз колунан бапестеп өстүрүп чоңойткон инсан катары эсептелинип келет. Анан сиздердин ушул мугалимдик кесипке жанаша дагы кандай өзгөчө талантыңыздар, өнөрүңүздөр бар, же эмнеге кызыгасыздар, балким сайма саясыздарбы, же бош убактыңыздарда башка бир ыр жазып, дагы башка ушундай бир кош өнөрдүн ээлери болот эмеспи? Көп кырдуу ошол сиздерде кошумча кандай өнөрлөрүңүздөр бар? Эми ошол жөнүндө мен айтып кетсем, мен бир эле билим берүү менен эмес, мен дагы башка көп нерселерге кызыгам. Мисалы үчүн үйдө үй жыйноону аябай биринчи хоббим үй жыйноо, гүлөстүрүү. Өзүмдүн немемде, огородумда жыып, гүлдөрдү өстүрүп, мына жакта Чет булак деген жакка өзүм жаңыдан үй салдым. Баргандардын баары айтат да, шетиңиз өзүнчө эле жакшынакай бакча, курорттун кереги жок деп гүлөстүргөнгө кызыгамын. Үй жыйнаганга кызыгамын. Ошондой эле мектепте өзүм музыка жаатында жакшы көп иштерди жүргүзөм дагы. Окуткан кыздарым баардыгын ушу бий кружогун даярдап, бийлерди чыгарып, ошолорду бир жыл Ошко дагы алып барып келгенбиз, бийлеп келишкен. Андан кийин көчө ютубта бийлеп маалым да. Анан өзүм ырга кызыгамын, кээде өзүм аябай чарчап барганда, ушу неберемди жыттап, ырдап алсам, кыйла эле эми жашым ушу бир кыйлага барып калса дагы өзүмдү жакшы эс аламын да. Абдан жакшы экен. Канша эжеке, сизде кандай өзгөчө өнөрүңүз бар? Эми менде аял болгондуктан бардык аялдык эле өзгөчөлүктөр бар. Мен көбүнчө ошо сайма сайып, төшөк кабагандарды жакшы көрөм. Анчалык эме гүл өстүргөндү, аял затыга кандай нерсе керек болсо ошонун бардыгы жакшы өзүмдө бар аялдык. Энеге эмне сапат керектүү тиешелүү болсо, бардыгы менде бар деп ойлойм да. Ошол жумуштун баарын аткарабыз десеңиз. Себеби өзүңдүн балаңда дагы небере ширин болот экен, небере таттуу болот экен. Өзүңө балаңа жасабаган мамилени небереге жасайт экенсиң. Азыркы учурда менде деле 9 неберем бар. Ошол неберелердин аркасынан ошо неберелерге эмне керек болсо ошолорду аткарып тарбиялап жүрөбүз.
Бала таттуу, баладан да небере чебин деп абдан жакшы экен. Неберен да чебере таттуу дегенде менде дагы 5 чеберем дагы бар. Чебереңиз да барбы? Абдан жакшы экен. Мына ушундай бир эле ошол бүгүнкү күндө мектеп тармагында билим берүү жаатында гана эмгектенбестен үйдө дагы ушундай үлгүлүү апа катары небере эле эмес чеберенин дагы жытын жыттап бүгүнкү күндө коомго алдыңкы уул кыздарды тарбиялоодо өзгөчө салым кошкон эжекелерибизге тек гана ыраазычылык айтууга болот. Канталат эжеке бизге айтып калдыңыз, ошол бош убагымда кээде ушундай өтө катуу чарчаганда ырдап каламын деп. Анда эмесе биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз бул маалыматтык маданий көрсөтүү болгондуктан сиздин ошол жагымдуу бир музыкалык чыгармаңызды атайын бир музыкалык аспаптын коштоосу болбосо дагы өзүңүздүн үнүңүз менен уккубуз келип жатат да, бизге жакшы бир музыкалык чыгарма аткарып берсеңиз. Мейли, анда мына кечеги 1-сентябрда ушундай жаркыраган билим майрамы болчу эле жылып калганына байланыштуу 15-сентябрга ошондой болсо дагы мен жалпы эле ошол Баткен областында билим берүү жаатында иштеп аткан мугалимдердин баардыгын мен майрамдары менен куттуктаймын. Баардыгы бекем ден соолук иштерине, чыгармачылык ийгилик, үйлөрүнө бакыт каалоо менен бирге ушулардын майрамына арнап бир куплет ырдап коеюн анда. Бир куплет эмес, 2 куплет эле ырдап коюңуз. Мугалимдер жалпы сиздерге арналат. Мугалимдик кесип ардактуу кесип, сүйгөн кесибибизди ардактап, балдарды тарбиялап окутуп жүрө берели. Жакшы экен. Эми музыка жок болсо дагы өзүмдүн жан дүйнөм менен өзүм тоодун кызымын. Албетте. Албетте. Сиз даярданганга чейин бул жакта акыркы сандары 075 менен аяктаган телекөрүүчүбүз СМС билдирүү жибериптир. Саламатсыздарбы, Баткен телеканалы биздин Ленин атындагы мектебинин сыймыктуу ардактуу мугалимдерин билим майрамы менен коттуктаймын дейт. Иштерине ийгилик, ден соолукта болушсун, мотурайган балдарга билим тарбия берип жүрө беришсиндер. Биз ушул эжекелер менен сыймыктанабыз деген жакшы бир сиздерге сиздердин дарекке айтылган сөздөр бар экен. Бул сөздөн кийин ырдаш керек. Рахмат. Анда мен Карлыгачым деген ырды ырдап берейин. Билим майрамдарына. Жакшы болот. Кайгымда кайкыр санамын, махабатка күйүп жанамын. Келеби деп күндүз арыгып, кездешүүнү еңсеп самадым. Кездешүүнү еңсеп самадым. Көздөн кетпейт уйку элесин, качан болуп жүрүп келесин. Эч билгизбей дайнын кабарын. Карлыгачым, качан келесин. Карлыгачым, качан келесин. Кайда жүрөсүн. Абдан жакшы, кол чабуулар болсун. Биздин көгүлтүр экран алдында көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүз ушундай куулжыган үнгө, жагымдуу музыкалык чыгармага шатырата кол чапты деп эсептейбиз. Анткени мындай талант ар бир инсанга бериле бербейт. Мына ушундай өнөрүңүз эч качан өчпөсүн. Өзүңүз айткандай ушундай жаш бойдон көптөгөн жаштарды тарбиялап жүрө бериңиз. Албетте билимдүү адам көп окуйт, көп изденет, эмгекчил болот, алган билимин турмушта колдоно билет. Башкаларга жардам берүүнү эч качан унутпайт, керектүү маалыматтарды түрдүү булактардан топтоп алганды билет, өзүнүн оюну ортого салып, пикир бөлүшө алат эмеспи. Мына ушундай сүйүктүү кесип, мугалим, дарыгер, куруучу, менеджер, юрист, экономист кызмат кылуу өлкөбүздүн келечеги болгон балдарга терең таалим, тарбия, билим берүү, элдин ден соолугуна кам көрүү, сапаттуу, кооз
биздин өзүбүздүн аймагыбыздын инфраструктурасын өнүктүрүү деги эле санай берсек абдан көп. Мына ушундай чар тараптуу, ар тараптуу өнүгүүгө карай багыттарды ошол өнүктүрө турган инсандардын баарыны биз мына ошол мектеп босогосун аттаган күндөн тартып ошол мектептин кучагында келечекке карай жетеленип, мугалимдердин колдоосу менен, коштоосу менен дүйнө таанымыбызды кеңейтип, ар бир инсан катары калыптанып келет эмеспи. Демек, биздин келечегибиздин пайдубалы мына ушул ак мектептен баштап түптөлөт. Андыктан алдыдагы жаңы окуу жылын утурлай биз бардык ак мектепке даярданып аткан ата-энелерге жана окуучуларга ийгилик каалап өтмөкчүбүз. Албетте биз мына ушундай мүмкүнчүлүктү сиздердин дагы бир суроолор менен улантып, сиздердин жан дүйнөңүздөргө киргибиз келип атат. Ошол мектеп учурунда кыйналган бир учурлар болуп эле, кандай учурда мугалимдер кыйналып кетишет, кандай учурда мугалимдер чарчап кетишет, же мугалимдер такыр талыкпайбы, өзүнүн баласына караганда дагы коомдун, элдин баласына көбүрөөк убактысын бөлгөн мугалимдердин дагы кыйынчылыктары болобу деген суроо жаралып атат да. Анткени жаңы окуу жылында 9 ай катары менен сиздер толук эмгектенесиздер. Мына ушул аралыкта сиздерде кандай учурлар болот? Эми бардык эле иш кыйынчылык менен жеңилет. Мисалы үчүн ошондой кесиптердин ичинен өзүмчө ойлойм да, кээде эң татаал, эң жоопкерчиликтүү, эң ушунчалык кыйынчылыкты мойнуна алган бул мугалимдик кесип болуш керек. Себеби үйдө деле өзүңдүн балаңа канчалык мындай мамиле жасасаң, элдин баласыга андан дагы сылык мамиле жасаганга түшүн керек. Мугалим деген ушунчалык боорукер, мындай сабырдуу, сабыры күч болуш керек да. Эгерде сабырың күч болбосо, бул мугалимдик кесипти аркалаганда не пайда? Ар бир окуучуга, мисалы үчүн 30 окуучу болсо, 30 түрдүү ата-энеден келет. 30 түрдүү кулк мүнөз менен келет. Мугалимге деле татаал, бардыгы эле бирдей деп айта албайм. Себеби окуучунун ар бириге башкача мамиле жасаш керек. Кээ бир балалар башка бир семьядан келет, чыр көтөрө турган семья. Кээ бир балдар бар, өтө эле үнүңдү бийик көтөрбөй турган, шунчалык эркелеткен мезгил келет. Кээ бир үй бүлөлөр бар, орто үй бүлө. Каттуу сүйлөгөндө каттуу сүйлөш керек, акырын сүйлөгөндө акырын, эркелеткенде эркелетиш керек. Ушундай 3 кыялдуу 3 эмеге топко бөлөм да мен ушул адамдарды, өзүмдүн колумдагы ата-энелерди. Ошол 3 топ менен мындай иштеш, ата-эне менен дагы, бала менен дагы иштеш менин ошо иш тажрыйбамда бир кайла кыйынчылыктарга деле алып келген. Кээ бир балдар бар, эштен киргенде эле бакырып, ыйлап 30 баланы чогуу ыйлаткан күндөр дагы болот. Бир эле бала мындай мектепке ушунчалык умтунуп окуйм деп келген балдарды деле ыйлатып берет. Кээ бир бала бар, такыр ордунда отурбайт. А кээ бир бала бар, айтканды айткандай так орундата турган балдар бар. Ошол 3 түрдүү бала менен биз 45 мүнөт гана иштейбиз да. Ошол 45 мүнөттүн ичинде кантип ошол баланы отургузуп, кантип өзүңө тартып, ошо баш бербеген баланы дагы өзүңө каратышың керек. Ушул маселе мугалимдерге өтө татаал, өтө ушунчалык кыйынчылык учур, кыйынчылык мезгил. Айрыкча ошо жаңы теманы түшүндүрүп аткан мезгилде да. Ошон үчүн бала мугалим сахнада артист болуш керек да. Ошо баланы мактоо иретинде, ушунчалык сылык мамиледе, сабырдуулук менен баланы отургузуп алыш керек. Андан кийин анан теманы баштаган. Ушул мүнөт, ушул көзөрмөн мугалимдер үчүн өтө татаал. Абдан жакшы. Эгер мугалимдер жөнөкөй эле келип, мектепке кирип, сумканы көтөрүп, анан колунда кайра чыгып жүрсө, бизге ошол эле бөлүгү көрүнөт. Ал эми көшөгү артында ар бир кесиптин өзүнүн түйшүктүү учуру болот эмеспи? Абдан жакшы сүрөттөп бердиңиз. Кандай эле жеке кошумчаңыз барбы? Эми бул жана эле сөз кылдык, мугалим ардактуу кесип деп мындай алыска көз чаптырсак, биздин президентибизден баштап талаада иштеген декандардан бери мугалимден өсүп өнүп чыккан да. Мугалимдер болбосо дүйнө караңгы, анан билимсиз болуп калмак да. Эми бул билим берүүдө мен 48 жыл иштесем, мурда жылдары, мурда иштеп жүргөн жылдарым эми кыйналсам, азыркы учурда мен кыйналган жокмун деп эсептейм. Себеби азыркы учурда
мектептерде 6 жашка чейинки балдарды 1 жылдык курсун окутуп атат, балдар бакчасы иштеп атат, мындай частныйлар иштеп атат. Ошондой болсо дагы качан гана балдар менен балдардын ата-энелери менен мугалимдин ортосунда тыгыз байланыш болгондо эч убакта мугалим биз кыйналбайбыз деп ойлойм да. Ошондо гана билим дагы да алдыга жылат. Мен мисалы үчүн ушунча тажрыйбамда азыркы учурда кыйналган жокмун. Абдан жакшы, албетте жарым кылымга тете эмгек жолду басып өткөндөн кийин инсан чир алат, бардык кыйынчылыктарга ал көнүмүш адатка айланып туруштук берип калат эмеспи? Андыктан мына ушундай түйшүктүү, жоопкерчиликтүү ишиңиздерге ийгилик каалап, жаңы окуу жылы сиздер үчүн ийгиликтүү, жемиштүү болсун деген тилегибизди айта кетмекчибиз. Алга сүрүп иштеп, жана биздин эмгегибизди баалап келе жаткан ушу биз жогорку сыйлыктарга да ошону өзүнүн көзү менен көрө билип бизди жетелеген биздин директорубуз Маккамбаева Каншай эжекеге, ошондой эле шаардык билим берүүнүн жетекчиси Адил агайга мен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Абдан жакшы экен. Экөө тең биздин мектептен, агай дагы биздин мектептен өсүп чыккан кадр, аябай жакшы билим берүүдө ушундай мугалимдерди дайыма эмгегин баалап коштоп турса жакшы дейм. Мен буларга абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Жакшы сөз жан эргитет деп коет эмеспи? Андыктан бардык жакшы сөздөр дарегине жеткирилди. Ал эми илим билимдүү жаштар мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө, айыл чарба өнөр жайын өнүктүрүүгө, элдин маданиятын гүлдөтүүгө, өздөрүнүн кийинки муундар үчүн ар тараптан эң мыкты шарттарды түзүүгө негиз болот эмеспи? Мына ушу менен биздин бүгүнкү таңкы көрсөтүү соңуна келип жетти. Көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Келерки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин ар бир үйдө тынчтык, жакшылык жана кубанычтар болсун. Саламатта калыңыздар.